Авария болуп туруп Уружарда. Өткөн аптада 2 күндүн ичинде жол кырсыгынан 15 киши каза болду. Жалал Абад облусунда жол кырсыктан 6 адам каза таап, 2 жүргүнчү жаракат алган. Белгилүү болгондой, Бишкек-Ош унаа жолунун 495-чакырымында Mercedes-Benz оор жүк ташуучу унаа менен Honda Odyssey унаасы кагылышкан. Ушул эле күнү Бишкек-Чолпон Ата жолундагы кырсыктан 3 киши мерт кетип, алардын 2 жаш балдар болгон. Оштун Ноокат районунда 2 жеңил автоунаа кагылышып 3 киши көз жумду. Окуя кече 13-июнда Ош Баткен-Исфана унаа жолунун 22-чакырымында болуп, Honda Fit жана Daewoo Matiz үлгүсүндөгү унаалар сүзүшкөн. Каргаша болгон жерге тартылган куткаруучулар каза болгондорду унаадан чыгарып, ИИМ кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Кырсыктын кесепетинен бир аял, бир эркек жана бир жаш бала көз жумду. Андан сырткары 2 эркек киши оор жаракат алып, тез жардам кызматынын унаасы менен Ош шаардык ооруканасына жеткирилди. Үстүбүздөгү жылдын 6 ай ичинде Жалал Абад облусу боюнча 242 жол кырсыгы катталган. Бул былтыркыга салыштырмалуу 74%га көп. Автокырсыктардын көп катталып жатканы айдоочулардын каршы тилкеге өткөнү жана жол эрежелерин сактабаганы себеп дешет адистер. Негизги себептеринин бири болуп, азыркы биздин 60% ушу Бишкек-Ош унаа жолунда жол кырсыктары катталып атат, адам өлүмү менен коштолгон. Анын кесепети ушул айдоочулук курамдын биз тараптан канчалык профилактикалык иштерди жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүбүзгө деле карабастан, ылдамдыкты сактабагандыктан болуп атат. Эң негизгиси ошол, баягы 20 сааттан 40 км сааттан ылдамдыктан ашырып айдагандын кесепетинен жана ошол эле учурда каршы кыймыл тилкеге чыгып айдап жүрүшүп атат. Ошонун кесепетинен баягы жол кырсыктары келип чыгып атат. Коомчулук автокырсыктардын көп болуусу айдоочулардын күбөлүктү сатып алганы менен байланыштырууда. Ошондой эле унаалардын көптүгү жана жолдун тардыгы да себеп болууда дешет. Көңүл коштук да, көбүнчө айдоочулар ошол машина ичинде телефон менен сүйлөшүп же тамак жеп кетет да. Көбүнчө ошол учурдан болуп калат. Анан жолдун тардыгы да буга себеп болот. Азыр бүт баары акчага сатып алып атат да праваны. Ошо дейм, себеби эң чоң себеби ошол да. Светофорлорго деле байланыштуу светофорлор кээ бир жерлерде иштебей калат, анан кээ бир жерлерде иштейт. Ошону байланыштуу аз жана окубагандыкка байланыштуу болот. Билими жок. Эптеп эле эмени алат дагы жанагы. Эмне праваны алат дагы ушу жүрүшөт да. Мындан улам президент Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине жол кырсыктарын алдын алуу боюнча иш-чараларды күчөтүүнү тапшырды. Жапаров соңку убакта адамдардын өмүрүн алган ири жол кырсыктарынын саны көбөйө баштаганын белгиледи. Мамлекет башчы адам өмүрүнөн өткөн баалуу эч нерсе жок экендигин баса белгиледи. Ошондуктан Ички иштер министрлигине жайкы туристтик мезгилде транспорт каттамы эселеп көбөйөрүн эске алуу менен жол кыймылы коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш-чаралардын аткарылышына көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Өлкөдө кырсыктардын санын азайтуу үчүн 2019-жылдан тартып Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча коопсуз шаар долбоору иштей баштаган. Камералар жол кыймыл эреже бузууларынын 7 түрүн каттайт. Долбоордун экинчи этабы өлкөнүн бардык аймактарын камтымакчы. Кытайлык компания долбоорду 12 айдын ичинде ишке ашырып бүтүшү керек. 2021-жылдын башынан бери Кыргызстанда катталган автокырсыктардын саны жана курмандыктары тууралуу расмий маалыматтар жарыялана элек. 2020-жылы өлкөдө 6000ден ашуун жол кырсыгы катталып, 760 адам каза болгон. Бул көрсөткүч 2019-жылга салыштырмалуу 8%га көп. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.